Мамлекеттик символдорду өзгөртүү тарыхый жана маданий салттарга каршы келеби? Каршы деле келбейт, эми убактысы менен алмашып койсо керек. Өкмөт башчылары жарлыгынын негизинде алмашып атпайбы. Биздин туу деле мисалы үчүн быйыл бир-аз алмашты. Туусунун маанисин түшүнбөгөн же аны туура эмес колдонулган адамдарга күбө болсоңуз, аны көрсөңүз, сиз аларга кандай кеңеш берер элеңиз? Негизи мен ушу педагогикалык ишмердүүлүгүмдө ошондой окуучуларыма кездешкен да, билбегенчи. Бул мен үчүн аябай кайгырткан мени, себеби бул биздин туубуз, тарыхыбыз болуп эсептелет. Бизди тааныткан, бизди башка мамлекеттерге таанымал кылган ошол туубузда, мисалы чемпиондор деле сөзсүз түрдө орун алганда ошол туусун көтөрүп чыгып, кимин ырдап ошо менен таанылып атпайсызбы? Бир жолу случай болгон, ушул сонун баардык суроого сонун жооп берип эле, анан туу гербти чечмеленишин жакшы, туура эмес чечмелеп салган үчүн мен ал окуучуларды экзаменден кулаткам да. Мына ошол окуучулар азыркыга чейин салам бербей жүрүп, анан кийин гана салам беришип сүйлөшүп калдык да. Алар ошол убакта түшүнгөн эмес, эжей бизди ушинтип болгон нерсе үчүн деп, бирок мен үчүн туунун мааниси аябай зор болгон да. Андыктан мен айтарым, туунун маанисин биз аябай жакшы билишибиз керек. Себеби туу биздин Кыргызстандын жүзү деп эсептейм мен. Илгертеден бери эле канчалаган баатырларыбыз, мисалы Закиреддин Бабурду айтсак деле, душмандардан качып баратса дагы, өзү суудан өтүп баратканда дагы тууну сууга түшүрбөй көтөрүп өткөн да, ат менен өткөндө. Өзү көмүлүп калса дагы сууга тууну көтөрүп өткөн. Туу биз үчүн эң жогорку мааниде болуш керек. Саламатсызбы кенжежей, сиз үчүн биздин туу эмнени чечмелейт? Ар бир мамлекетте өзүнүн туусу болуш керек. Биздин туу күндү, ана боз үйдөн түшүп аткан күндү 40 чоросун, боз үйдүн 40 уугун белгилейт деп мен өзүм оюм ошондой. Негизи ошондой белгиленет. Кыргыздын туусу желбирей берсин демекчимин. Желегиң бар үчүн желбиреп жүрөсүң деп ойлойм. Ар бир мамлекетке таанымал болобуз ошо. Саламатсыз. Саламатсызбы энеже? Саламатчылык. Буюрса келе жаткан 3 март туу күнү экен, Кыргызстаныбыздын желбиреген желегинин күнү. Ошон үчүн биз азыр ушу тууну урматтап сыйлоо үчүн эмне кылышыбыз керек? Тууну урматтап сыйлоо үчүн азыркы жаштарга биз улуулар мотивация беришибиз керек. Жана жыйындар деген көбүнчө концерттер уюштурулуп, туу жөнүндөчү жыйындар болуп, ушундайлар болуп, анан улуулар көбүнчө тууну сыйлагыла деп кичүүлөргө, урпактарга өткөрүп беришибиз керек. Биздин мектепке 3 март туу күнүнө кандай иш чараларын өткөзүшүн каалайт элеңиз? Эми мектепте бизде ушу мамлекеттин туусу болуп аткандан кийин балдардын баардыгы туу жөнүндө кеңири маалымат алгандыгын, биздин ошо Кыргыз Республикасынын туусу болуп аткандан кийин ошол жөнүндө баягы толук кайсы жылы алынган, кандай кабыл алынган, ошолордун баардыгын билүүсүнө эме бермекмин да. Ошону кааламакмын. Биздин тууну деген ушул башка жерлерге барганда же чет өлкөлөрдөн интернет бактарынан көргөндө сизге кандай сезимдер келет? Эми ар бир элдин туусу өзүнө жакшы эле көрүнөт болуш керек. Кыргызстандын туусу менимче бул дүйнөдө башка тууларга салыштырып кыйын. Анан ал тууну көтөрүп көптөгөн спортсмендерибиз көтөрдү. Ал туу жакшы эле көз караштамын, аябай эле башка жактан көтөрүлүп, ушундай спортчуларбы же да кандай башка Кыргызстандын президенти баргандабы көтөрүлгөндө жакшы эле көрүнөт. Мамлекеттик туу эмне үчүн ар бир өлкөгө маанилүү деп ойлойсуз? Сиздин оюңуз кандай? Мамлекеттик туу, желек ар бир өлкөгө өзүнчө бир маани берет, өзүнчө бир сезим берет десем болот. Ар бир өлкө ошол өлкөсү мамлекети пайда болгондон бери эле, түптөлгөндөн бери ошол желекти колдонуп келишет. Ар кандай майрамдарда, оюн сооктордо, олимпиадаларда дегеле койчу баардык нерселерде ошол желекти, ошол тууну көтөрүп, ушул менин өлкөм, ушул өлкөдө мен жашайм, ушул менин өлкөм, ушул өлкөнү көтөрүп жүрөм деген сезимдерди алып келет деп ойлойм. Ошол себептүү баардык ар бир адамга, ар бир жаранга өзүнүн мамлекетинин желеги, өзүнүн мамлекетинин туусу өзгөчө бир сезимдерди тартуулайт. Мамлекеттик тууну биз урматтоо үчүн эмне кылыш керек? Урматтоо үчүн аны бийик кармаш керек.
ар кайсы жерге таштабаш керек, бийик көтөрүп жүрүшүбүз керек дайыма. Рахмат. Биздин мамлекетибиздин туу күнү кабыл алынган күн 3-март. жакында ушул биздин туубузга өзгөрүү кирди. Ал өзгөрүүнү сиз колдойсузбу? Ооба, колдойм. Неге? Ошон мурунка караганда азыркы эле жакшы го эмес. Колубуз Туу деген эмне негизи эле? Туу деген бул мамлекеттик символика. Ошону менен биз деген кайсы мамлекеттин жараны экенин билдик. Сиздин оюңузча Кыргызстан жарандары тууну кантип сыйлаш керек? Коргош керек? Менин оюмча мына Кыргызстан туусу бул деген биздин мамлекеттин символу да. Бул символду деген таза жерде, жанагы көп киши кармабаган бийик жерлерде, жакшы таза жерлерде сакташ керек деп ойлойм.